дақтарын. Ирандын президенти Ибрахим Раиси баштаган аткаминерлер бара жаткан тик учактын кыйроосунан аман калгандар жок. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик телеканалдары 20-майда кабарлады. Кырсык 19-майда Тегеран убактысы менен түш ченде болгон. Ирандын президенти Ибрахим Раисинин жана анын сапарлаштарынын, анын ичинде тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахиянын сөөгү Ирандын түштүк батышындагы Азербайжан менен чектешкен аймактан табылган. Ирандын мамлекеттик телеканалы 20-майда кабарлагандай, президент бара жаткан тик учак Катаал аба ырайынын кесебетинен кыйраган. 20-майда Ирандын Кызыл Жарым ай коомунун башчысы Пир Хосейн Коливанд Ирандын президенти Ибрахим Раиси бараткан тик учак кыйраган жерде тирүү калган адам жок экенин билдирди. Ибрахим Раиси 19-майда күндүз Азербайжан менен чектеш тилкеге барып, Азери президенти Ильхам Алиев менен чогуу Кыз калаасы платинасынын ачылышына катышкандан кийин кайтып келатканда тоолуу аймакта кырсыкка кабылган. Тик учакты кечээден бери бир канча өлкөнүн жардамы менен издөө куткаруу иштери жүрүп жаткан. Бирок аба ырайынын катаалдыгы издөө иштерин кыйындатып жатканы айтылган. Ирна мамлекеттик агенттиги билдиргендей, Раиси отурган тик учакта тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиян, Тебриз шаарынын башкы мечитинин имамы, Чыгыш Азербайжан провинциясынын губернатору жана башка жергиликтүү жетекчилер да болгон. Ирандын мыйзамдары боюнча, эгерде президент каза болсо, өлкөнү башкаруу милдети биринчи вице-президентке өтөт. Курамына Ислам кеңешме ассамблеясынын төрагасы, сот бийлигинин башчысы жана биринчи вице-президент кирген кеңеш жаңы президенттик шайлоо 50 күн ичинде уюштуруу зарыл. Азыр Ирандын биринчи вице-президент кызматын 69 жаштагы Мухаммад Мохбер аркалоодо. Президент Ибрахим Раиси бараткан тик учак аба ырайынын айынан жерге аран конууга мажбур болгонун 19-майдын кечинде өлкөнүн тышкы иштер министри Ахмад Вахиди билдирген. Президентти коштоп дагы 2 тик учак болгон жана алар Тербиз шаарына аман-эсен жеткен. Окуяны кыйынчылык менен конуу деп атаган министр куткаруучулардын ал жерге жетүүсү оор болуп жатканын билдирип, жол жайы боюнча кошумча маалымат күтүп жатабыз деген. Кырсык маалыматтарда Тегеран убактысы менен 13:30 чамасында болгон. Ага калың каптаган туман себеп болгону, куткаруучулар окуя болгон жерге жетүү аракетин көрүп жатышканы, бул аймак тоолуу жана токойлуу жер экени маалымдалган.